Арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Мына биз көптөн күткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоосу да кирип келди. 11 апрелде Кыргызстан боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өтөт. Айылдарда жана шаарларда. Мына ушул жергиликтүү кеңештин шайлоосунда кимдер ошо жергиликтүү кеңешке талапкер болуп аттанган адамдардын баарын жакшылап карап көрүп талдоо жүргүзүп, ким мекенге жана элге кызмат кыла турган адамдарды тандап алат деген үмүттөмүн. Урматтуу мекендештерим, азыр Бүтүн Кыргызстан партиясы 9 шаарда жергиликтүү кеңешке ат салышууда. Сиздер баарын талдап көрүңүздөр, башка партияларды да карап көрүңүздөр. Кайсы партиянын тизмеси таза адамдардан куралган. Мурунку парламенттик шайлоодо өткөн жылда 5-октябрда болгон төңкөрүшкө себепчи болгон партияларды билесиздер. Ошол партиялардын өкүлдөрү бар партияларга добуш бербешиңиздерди суранып кетет элем. Эмне үчүн Кыргызстанда бир уч коррупционерлердин, паракорлордун жана казынаны жеп тоногон чоңдордун балдары жетекчи жана мамлекеттик башкаруу укугуна ээ болушу керек. Эмне үчүн карапайым адамдардын, мугалимдердин, дыйкандардын, малчылардын балдары бул укуктан ажыратылган? Мунун бир эле себеби бул акча, жанагы бийлик. Буга биз өзүбүз дагы эл күнөөлүүбүз. Бардык шайлоодо биз уруучулдукка, акчага, тууганчылыкка алданып келе жатабыз. Ошондуктан айта кетерим, бул шайлоодо уруучулдукка, тууганчылыкка, акчага добушуңуздарды сатпай, алданбай, мекен үчүн кызмат кыла турган, элдин кызыкчылыгын ойлой турган адамдарды тандап алат деп ойлойм. Сиздерден дагы бир сурана кетчү нерсе, урматтуу мекендештер, ушу кайсы жерде Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлери ат салышып аткан болсо, сиздерден ушу Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлерине жана Бүтүн Кыргызстан партиясына добуш беришиңиздерди суранат элем. Бүтүн Кыргызстан партиясы уюшулгандан тартып өз көз карашынан тайган эмес. Бүтүн Кыргызстан партиясынын девизи тартип, тазалык жана ыймандуулук, мыйзам. Биздин талапкерлер жергиликтүү кеңешке келеби, же болбосо жогорку кеңешке келеби, биз өз көз карашыбыздан эч качан тайбайбыз. Жана биз мыйзамды, ыймандуулукту, тартипти жана тазалыкты гана колдойбуз. Биздин катарыбызда эч качан коррупционерлер болгон эмес, жана да болбойт. Жана да ушу Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлери биздин элди туңгуюктан алып чыгууга бирден бир себепчи болот. Урматтуу мекендештер, Бүтүн Кыргызстан партиясына добуш бериңиздер. Бүтүн Кыргызстан партиясы ыймандуулуктун, мыйзамдуулуктун, тартиптин жана тазалыктын партиясы. Башка партияларды карасаңыздар, тизмеде көпчүлүгү коррупционерлердин, паракорлордун жана аткаминерлердин балдары, кыздары, урук туугандары, кудалары ушул талапкер болуп катташкан. Алар эмнеге надеяться этип жатышат, эмнеден үмүт кылып жатышат? Алар акчадан жана колунда бийликтин гана күчү менен ушул шаардык жана айылдык кеңештерге өтүп, өзлөрүнүн аталарынын, эжелеринин, урук туугандарынын колунда турган бийликти сактап калууга далалык кылып жатышат. Алар эч качан жаңыланууга элди алып барбайт. Урматтуу мекендештер, 11 апрелде жакшылап ойлонуңуздар, карап көрүңүздөр. Убакыт жетти. Мындан башка убакыт келбейт бизге. Эгерде дагы 5 жыл ушинтип алдана турган болсок, анда Кыргызстан өз эгемендүүлүгүн жоготуу коркунучунда турат азыр дагы. Эгерде 5 жыл дагы артка кете турган болсок, эгемендүүлүгүбүздү жоготуп коюубуз да мүмкүн. Урматтуу мекендештер, сиздерден суранат элем. Жакшылап ойлонуп көрүп, баарын окуп чыгып, тизмелерди карап, акчага алданбай, тууганчылыкка,
жана жердешчиликке берилбей, таза жана элди мекенди өнүгүүгө алып келе турган партияга добуш берет деп ишенемин. Эл тараза, эл сынчы. Сиздер баарын сындап көрүңүздөр, баарын таразалап көрүңүздөр. Сиздерден суранарым 11 апрелде бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, шайлоого баарыңыздар келип добуш берип кетет деп ойлойм.